Ош шаарындагы Акпресс маалымат кызматынын жыйындар залына облустун ардагерлер кеңешинин мүчөлөрү келип, жакынкарда болуп жаткан митингдерге өз пикирлерин билдиришти. Алардын айтымында ар кандай маселени мыйзамдуу түрдө чечүүгө болот. Ал эми ар кайсы жерде митингдин уюштуруп, элдин тынчын алуу туура эмес. Өнүгүү жагына багыт алып жаткан кез болуп турат, мына 2 жыл болуп атат. Ушундай болуп аткандан кийин биз ар тараптан эл шайлаган бийликти колдошубуз керек. Мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Митингелеше берип эле, кыйкырып эле, ар кайсы жерден чыга алып эле, майда барак сөздү деле митингге айландырып алганыбыз жалпы элибиз, карапайым калкыбыз жактырбайт. Маалымат берген ардагерлер кеңешинин мүчөлөрүнүн айтымында азыркы бийлик жакшы деңгээлде иштеп жатат. Кылган ишинен майнап чыгуу үчүн аларга дагы убакыт бериш керек. Өлкө башчысынын коррупция менен күрөшүүгө болгон аракети кээ бир ортодогу чагымчылардын айынан ишке ашпай жатат дешти. Же болбосо кимдир бирөө колтугуна суу бүркүп атабы, мана туура эмес киши келип калды, мана болбой атат деп эле бир 20 күн, 1 айга жетпей анан биз сындай баштайбыз. Митингге чыгып туура эмес сөздөрдү сүйлөп жатышат деген ардагерлер аялдарды митингде жүрүшү да жат көрүнүш экендигин айтышты. Ал эми Ош облусунун ардагерлер кеңешинин мүчөсү Азим Карашевдин айтымында митингге көпчүлүгү акча үчүн келишет. Мунун артында уюштуруучу адамдар бар. Мунун артында айрыкча акча деген бир балекет бар. Ошол ушуларды бузуп, жолдон чыгарып, анан кийин митингге чыгып атышпайбы? Менин түшүнүгүм, митинг биздин элге кереги жок. Маалымат берүү үчүн келген ардагерлер акыркы учурларда кээ бир чиновниктердин сот жообуна тартылышы саясий куугунтук эмес, коррупция менен күрөшүү тактикасы экендигин билгизишти. Кенжебек Маматсадыкова, Тилек Адинабеков, Чагылган Продакшн студиясы, Ош шаарынан.